Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının kattалуучулары. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, бүгүнкү биздин сүйлөшө турган сөзүбүз Кыргызстан саясий партиясы менен Боршайкомдун ортосундагы сот жараяндары, сот процесстери ушул тирешүү жөнүндө болмокчу. Ошондой эле ушул арада биз партиялар жөнүндө, мафиялар жөнүндө, чыныгы партиялар жана лидерлери жөнүндө дагы сүйлөшмөкчүбүз достор. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Мына кечээ күнү Бишкек административдик сотунда ушул Кыргызстан партиясынын арызы канааттандырылып, булар шайлоого катыша берет дегендей чечим чыгарылды. Эл арасында бир топ нааразычылыктар болгондой болду. Ошол эле конкурент башка партиялардын арасында дагы. Андан кийин мына мен кечээ угуп калдым, Боршайком жогорку сотко кайрылат деп. Эми бул Боршайком жогорку сотко кайрылып, дагы кандай жыйынтыктары чыгуу жөнүндө прогноздор кандай болот? Мен ушулар боюнча кечээ бирине кийин адамдар менен сүйлөшүп, бир мындай тыянак жаралып калды да достор. Кечээ кимдер менен сүйлөштүм мен? Кечээ бүткүл жаштар саясий партиясынын азыркы лидери Тыныбек Мейманалиев менен сүйлөштүм. Германиядагы окумуштуу техника илимдеринин доктору, саясий талдоочу Талант Хырспаев менен сүйлөштүм. Жана башка бир-эки адамдар менен сүйлөшүп, мындай бир ой пайда болду да достор. Эгерде ушул бийлик кызыктар болгондо, ушул Кыргызстан партиясынын шайлоодон өтүп келишине, бул кечээки соттун чечимин ошондой эле болуп чыгар деп туруп, андан кийин жогорку сотко кайрылууга мүмкүнчүлүк бербейт эле. Шуну менен оозуңарды баскыла деп Боршайкомду дагы тынчытмак. Ошону менен Кыргызстан партиясы шайлоого аттана бермек да. Бирок ошол кечээки сөздөргө караганда достор, Боршайком арызданат турган болуп жатат, жогорку сотко өтмөкчү болуп жатат. Бул деген эмнеден кабар бериши мүмкүн? Бул деген демек ошол бийликчил 3 партиянын арасында дагы ошол Текебаев айткан, баягы булар бири менен бири кошула албай калды, мен ушуну гана күткөн элем деп айтып кеткен нерсенин болуп жаткандыгын көрсөтөт да. Бул жерде мындай бир саресеп салып анализдеп карай турган болсок достор, бул ушул мына 120 мандат үчүн ушул 3 бийликчил партия, ошондой эле бир 3-4 белгилүү партиялар күрөш майданына чыгышты. Ал эми 3-4 белгилүү партия деп айтканым бул Бүтүн Кыргызстан, Мекенчилдер, Чоң Казат, дагы Ата Мекен. Мына ушул мен элдик альянс деп өзүмчө атап жүрөм. Булар элдик альянстар. Андан башка партиялар, менин оюмча, алардын көп деле шансы, мүмкүнчүлүктөрү болбойт. Ушул гана партиялар болуп калышы мүмкүн да. Бирок ушул эле Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан, Чоң Казат жана Мекенчил партияларына дагы жогору жактагы 3 партия, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Биримдик, булар электоратты акча менен сатып алып, акчаларды таратып, азыртан жолдорду оңдоп, курулуш иштерин кылып, башка нерселерди кылып, электоратты сатып алууга аракет кылып, сатып алып жатат. Ал эми тиги элдик альянс партияларынын, чыныгы партиялардын мүмкүнчүлүктөрүн азайтып койду да. Бул дагы болсо кечээки ошол сот жараянынын алдында, сот залынын алдында сырттагы турган элдердин маанайынан даана көрүнөт жана социалдык сеттерден көрүнүп жатат достор. Ал эми Кыргызстан партиясынын Боршайком менен тиреши жеке ушундай баамыбызда булар регионалдык, трайбалисттик бир мындай жыт-жыттан касып турат. Анткени ошол эле Биримдик партиясы менен Мекеним Кыргызстан партиясынын экөөнүн ортосунда дагы балким мындай ынтымак
жок болушу мүмкүн, анткени саясий конкуренция деген саясий конкуренция. Бирок регионалдык жактан булардын жетекчилери, булардын спонсорлору негизги түштүк электорат, түштүк жактан болуп турат. Ал эми бул Кыргызстан партиясынын лидери жана кимдер экенин билесиздер. Булар түндүк иштеблишменти караган ушундай белгилүү инсандар болуп жатат да. Ал эми мекеним бул кечиресиздер, Кыргызстан партиясынын деле катарында деле түштүктөн бир аз тыңчыкмаларды алышкан катары менен, бирок негизги финансы булактары түндүктөн болуп эсептелет. Ал эми саясатта ушундай 120 кресло үчүн күрөшүүдө бул нерсенин дагы бир жыттангансып турат. Анткени кече ушул Талант Тырыспаев агай менен сүйлөшүп отурганда айтты. Эми ал киши мындай ачык кандайдыр бир эмесин айткан жок, бирок бир күмөн ойлорун айтты, божомолдорду айтты. Бирок мен да ошол нерселерге кошуламын. Эмне себептен баягы күнү борбордук шайлоо комиссиясынын алдында кээ бир түштүк тараптык гана ушундай тыңчыкма мурдакы депутаттар ошолор жүрүштү. Ал эми түндүк жактан анча эч ким көрүнгөн жок. Демек, бул дагы болсо балким ушул регионалдык жактан дагы талаштын болуп жаткандыгынан кабар бере тургандай болуп турат да, достор. Эми бул мындай шайлоонун, шайтан оюндарынын алдындагы саясий көз караштар гана. Бул нерсе балким мындай эместир. Буну өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр, достор. Бул жөн гана ушундай божомол да. Ушулардын арасында дагы бир ушундай нерсе бар окшойт деген. Албетте, бул Кыргызстан партиясы ушул акчага сатып алуу жолдорунун мындайча айтканда башчысы, шайлоо алдында пайда боло калып эле утушка жетишкен мындан мурунку ушул 6-чакырылыштагы депутаттар келе жаткандагы өнөктүктө булар кудум ушул өздөрүнүн усул методикаларын колдонуп бийликке келишкен партиялар болушуп, ал эми ушул эле жолду кийинки мына биримдик партиясы менен Мекеним Кыргызстан ушулар ачып койгон жол менен келишип, мына эми өздөрүнө чоң конкуренция болуп жатат да. Достор, мындай Кыргызстанда көп карапайым адамдардын көз карашы менен алганда, мына мен мисалы үчүн биз сыяктуу адамдар ойлонгонубузда көптөгөн биз адилетсиздиктерди көрүп турабыз. Сот тармагында болбосун, адамдарды социалдык жактан камсыздандыруу тарабында, пенсия, маяналар тарабында болбосун, бүт эле адилетсиздик. Мугалимдер 7-8 миң айлыкка иштейт, врачтар 7-8 миң айлык иштейт. Бул деген ушундай азыркы 21-кылымда $100 тегерегиндеги айлыкка иштөө деген бул коррупцияга түртөт ошол эле адамдарды башка жактан акча. Анткени турмуш бизден көп каражаттарды талап кылууда. Анда эми 7 миң 8 миң акча менен жашоого такыр мүмкүн эмес, достор. Ушундай нааразычылыкты жактаган, ушундай нааразычылык бар экендигин, нааразычылык ичинде бар адилетсиздик бар экендигин билген адамдар кандайдыр бир топторго биригишип, ушул адилетсиздикке каршы күрөшүүнүн жолдорун издеп жүрүшөт да. Мына ошондой бириккен топтор Мекенчил партиясынын катарында, Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарында, мына азыр жаңы чыгып келе жаткан Чоң Азаттын катарында ушундай адилетсиздикке каршы элдик бир альянстар бар. Мына ушуларды биз партия деп атасак болот. Ал эми жогорудагы адамдар, маселен Бүтүн кечиресиздер, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Биримдик деген партиялар, булар эч кандай бир чоң топтун мүчөлөрү жок. Буларда ар кандай ана башылар, бизнестен келген, саясаттан келген, ошондой адамдардын топтору. Булар чыныгы саясий мафия болуп эсептелет, достор. Бул мафиянын ортосунда өзүнүн классикалык белгилери бар. Мафиялар илгери мына көрүп жүрөсүздөр кинолордон, бирин-бири атып кетишет, бирин-бири өлтүрүп кетишет. Ал эми биздин саясий мафиялар андай өтө радикалдуу жолдорго барбайт, бирок колдон келишинче бирине бири буттосуп, ошол мандат үчүн, кресло үчүн күрөштөрүн жүргүзөт да. Бул жерде менимче ушул аябай булардын жогорку сотко чейин иштеринин жетип бара жаткандыктарына ушул жогорудагы эки Мекеним Кыргызстан партиясы менен Биримдик партиясынын саясий аренадагы ак үйдөгү
колдоочулары балким ушундай дирижировать этип, манипулировать этип, борбордук шайлоо комиссиясы менен ушундай бир указанияларды кылышып барып жаткандыр. Менин жеке оюм ошондой достор. Ал эми сиздер кандай ойлойсуздар, мен билбеймин, бирок мен ушундай деп ойлоп жатамын да. Ошол кечеки адамдар менен сүйлөшүп башка, бирок ушул эки партиянын ичинен, ушул үч партиянын ичинен Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партиясынын ичинен мен бир аз өткөндө айттым эле, эгер ошончолук эле ушундай бийликчил партияларды колдогоңор келип жатса, ушул Кыргызстан партиясын колдогула дегендей кылгам да. Анткени булар ушундай албетте туура эмес көп нерселерди кылышып, саясий жактан мындай билимсиз адамдарды өздөрүнүн катарларына кошушуп келгени менен булар чыныгы бирок өндүрүштө жүргөн жигиттер да. Булар биздин экономикабыздын көптөгөн, мисалы үчүн ушул эле Аю холдинг биздин налогторду, ушул менин оюмча тиги Кумтөрдөн кийинки эле чоң налогду ушулар берет болуш керек. Булар чыныгы өндүрүштө жүргөн адамдар, бирок баягы турмуш шартка байланыштуу, саясатка байланыштуу чоң бизнесин сактап калуу үчүн ушундай бийлик менен коюн колтук алышууга, криминал менен коюн колтук алышууга аргасыз болушуп бийликке келгенде, мына эми ушул шайлоонун алдындагы чоң бир нерсеге келгенде өздөрүнө жараша конкуренциялар чыгып, буларга бут тосуулар болуп жатат да. Албетте бул партияларга караганда менимче ошол Биримдик же болбосо Мекеним Кыргызстан партиясы менен соттошкондо бир аз мындай жакшыраак, адилеттүүрөөк болмок да. А бирок менин жеке оюмда ушундай мафиялык, структуралык партиялардын бийликке келбегени эле жакшы. Колдон келишинче биз эволюциялык жол менен билимдүү, адилет, колу таза адамдарды шайлоого алып барууга аракеттенишибиз керек. Менин жеке оюм ошондой достор. Саламатта туруңуздар, дайыма биз менен болуңуздар, өз пикирлериңерди айтып, каналга катталып коюңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.